Энергетика тармағындағы абал катастрофалық кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, 1,5 миллиард доллардың тегерегинде карызы бар экен. Менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат. Экономика 2020 жылы 8%-дан ашык артка кетип, акыркы жылдардагы эң төмөн көрсөткүч болду. Инвестиция кирбей, тескерисинче сыртка чыккан капитал 9 айда 140%-га көп болду. Ген тармагында эле 2000 чамалуу киши ишсиз калды. Жакыр жашагандардын саны 1,4 миллион ашат. Жашоо минимумуна тете же 5700 сомдун тегерегинде киреше тапкандар калктын дээрлик 80%-ын түзөт. Президент эң оболу адилеттүүлүктү орнотууга шашыш керек дешүүдө экономисттер. Коррупцияны менен чыныгы күрөштү жүргүзүш керек да, ал үчүн мисалы сот реформасын жүргүзүп, соттор адилеттүү болуш керек. Ошол эле соц фонддун төлөмдөр аябай эле чоң да, бизде 30%га жакын. Ошон үчүн көп учурда ошо соц фонд төлөнбөйт да, мындайча айтканда, айлык маяналар көмүскөдө калып атат. Эксперттердин баамында элдик толкундоолорго себеп болгон жагдайлардын бири бажыдагы коррупция. Октябрь окуяларынан бери бажы төлөмдөрү көбөйбөгөнү экономиканын жылышына чоң жолтоо болууда. Ошону менен бирге бюджетти толуктоо үчүн инвестор тартуу аракети да кечиктирилбеши зарыл. Токио менен гидроэнергетика жакшы. Азыр дүйнөдө алтындын баасы өтө көтөрүлүп турат. Ошон үчүн биз алтынды же болбосо алтын сыяктуу баалуу таштар, металларды өзүбүздүн күчүбүз менен иштеткенге өтүп, андайга негиз бар. Анан эл аралык фонд биржаларда иштетүүгө алып жүрүш керек. Ошондо ошол жактан көп инвестиция келет. Эл аралык каржы институттары пандемиядан улам быйыл да каатчылык уланаарын эскертүүдө. Ал арада Дүйнөлүк банктын божомолунда кыргыз экономикасынын табигый өсүшү 4%-дын тегерегинде болушу ыктымал.